Дүйнө элин дүңгүрөткөн Атака Титанов мурунку жылы элдин анименин негизги мааниси эмне деген суроосун курч кезинде аяктаган. Баса, комментарийде аниме боюнча өз пикириңизди калтырыңыз. А биз болсо кастык дилин мисалдарын Атака Титанов анимесинин каармандары жардамында көрсөтүп беребиз. Марлиандыктар элдиандарга согушта курал катары кызмат кылган, жаныбарлардай мамиле кылган анимени көргөндөр эстесе керек. Марли эли ички саясатын өз элин, башка элдерди жек көрүү менен бириктиргендей кылып курган. Элдиандардын падышалардын бири Карл Фриц өз элин үрөө учурчу иш жасаганын түшүнгүчө бүт дүйнөнү террордоштурган. Ал элдиандардын баарын чогултуп, 3 дубал менен курчалган Парадис аралына алып барат. Ал элдиандарды күнөөлүү деп санап, бирок Парадис тургундарын тынчтыгын бузбоону талап кылган билдирүү калтырган. Келгиле Марлиан пропагандасына кайрылып көрөлү. Анда алар өз тургундарын Парадис аралынын эли Марлианы жок кылууну каалап жатат жана өз өлкөсүндө калгандардын бардыгын чогуу кууп чыгууну пландоодо деген чакырыктар жасалган. Марлиандыктар да аралды жок кылуу планын ойлоп табышып, Титанга айланган элдиандарды бардык адамдарды жок кылуу үчүн жибере баштаган. Элдиандар да жек көрүүнүн курмандыгы болушкан. Марлиан планы жөнүндө билип, алар дубалдын астындагы титандарды иштетип, бүт дүйнөнү жок кылууну чечишкен. Ошондо кимиси душман? Душман титандар же адамдар эмес, идеология болчу. Эгер сезондогу бардык окуяларга көз салсаңыз, чыр-чатактар ар дайым алардын идеяларына сокур ишенген фанаттар тарабынан тутанарын көрүүгө болот. Кыскасы, аңгемедеги элдиандар менен марлиандыктар кылымдар бою согуштун, пропаганданын, нацисттик идеялардын курмандыктары болушкан жана эч бир улут этникалык өзгөчөлүк үчүн гана зордук-зомбулукка татыктуу эмес экенин кабыл алгылары келген эмес. Атака Титанов бийлик бир гана идея менен манипуляциялай турганын жана жөнөкөй маалымат адамдарды өзүнүн аскердик максаттарына жетүү үчүн башка бир топ адамдарды жек көрүүгө үндөй турганын көрсөтүп берет. Тилекке каршы, азыр бизде да кайсы бир өлкөлөрдө согуштук аракеттер болуп жаткан убагы. Бул учурда маалымат негизги куралга айланууда. Бул жагдайда фейкти аныктоо жана маалыматты туура таратуу үчүн адамдар медиа сабаттуу болушу керек. Сиздер менен 3 чекит болду. Дагы кайсы тасма жөнүндө талкуулооңуз келериңизди комментарийге жазыңыз.